Barыңарыңыз ата арбағын сыйлап, алыс екеніне қарабай, қымбат екеніне қарабай, шақырған елді сыйлап, атаның арбағын сыйлап келгеніңерге бірінші ретте тағзым қыламыз. Айкелет. Сілер мына ушул менің көрпін ашып атасыңар, ушул иш-чараның. Эми бул ата жөнүндө мени баштаардан мурда атага арнап туруп Куран окуп коелу. Фархат дегенин силердин айылда жакшы динди жакшы туткан бала экен. Өзүбүздүн бир тууганы ушул жигиттин Куран окуп койсун, бата кылып андан кийин сөз. Бугулар качып барып Кекеске кетип, көп олжо менен келет экен. Кеминде эле бир 20 кул күн байгеге сайбийиптир келип айтат машин берип. Мына Орекил Агучуктун бер жагында Акталанын этегине айтаттын ашын берген дейт. Ушул жерден 20 тирүүлей кишини байгеге сайбийиптир. Андан башка мал мүлккө тиги унусу бары олжо катары алып бар. Так, Орекил Давир Эрдиге. Мына ушулардын аркасы менен го дейм. Ушулардын аркасы менен Шайбырды баатыр атап эл жерди коргогон адам. Азырларда эмес. Жалаң немеде жана тарыхында көп айтылат. Шергази деген биздин аталардын жакшы аты бар экен, Келинкер деген. Ошону көп айтат. Дайыма Шайбыр ошону минип жоого чыкчу эле деп. Жайдак минип чыкчу эле анан эмне деген. Эми бул мен китептен окугандарым акелер. Мен китептен окугандарым. Анан аталар эми дагы далили жок мындай ар кандай баатырлык сөздөрдү айтчы, анысын жөн эле коелу. Мен тарыхтан окуганымды мына сиздерге колдон беришим. Жеткирдим окшойм дейм да. Анан эми ушул атабызды эл ардактап, Шайбыр баатыр деп уш жерге коюп, ушул жана айтпадымбы тиги Арзыда Мусуп бий турчу экен, Курманкожонун бийи. Балбак баатыр иниси экөө ошол. Эрки Акжар менен Күндөбөдө төлөктөр агачкы чекендер. Мына азыр деле Үсөн уулу агачкы чекендер ошол жерде. Ата конушту ошол жерде. Булар Жумгалга барган, бирок кайра кетип калган. Бир эмес, 2 жолу барган. Мына Замир туугандын атасы Суланбек бай баргандагы 28-жылы колхоздоштурганда малынын баарын алса, таарынып кайра кетип калган бакшы кишине айдап ийген тиги баласы менен репрессияга. Вот ошол жерде турса дагы жайлоосу күнгөй сандык менен тескей сандык экен. Жана эмне үчүн тиги жактан тийген жылкыны Шайбыр моунун оосунан ажыратып калып атат деген сөз да. Анан балким ошол жактан өлсө, могу жерде бир аттуу баштуу кишилер коюлуп калган менен жүктөп келип ушул жерге койсо керек. Муну эч ким так айта албайт. Эмне үчүн Шайбырды ушул жерге койгон? Эми биз ушундай сүйлөсөк, азыркы жаштар ойлойт. Азыр айылдын атын айтабыз да. Мантыш, Кумдөбө деп. Илгери айыл деген жок да. Коктуголокто боз үй менен көчүп конуп жүргөн эл ал өрөө менен айтылчу да. Мисалы үчүн урук менен айтылчу. Уруу менен айтчу, Кылычбек. Анан азыр айтсаң эле, ой, эми ал жумгалда болсо, ушун сүйүү каяктан келип жатып калды. Ушундай болуп атпайбы? Мына 1650 үйдө турганы менен жайында караколду жайлачу экен биякта. Анан бул жерде эл менен канатташ эле да. Ормон хан боло элек, эр жигит, 40 жигит күткөн. Анан экөө кээде сайша кетчү экен, чабыша кетчү экен, жылкы тийчү экен дегенде окуясы бар. Эми ал чоң маселе эмес. Андан кийинки бул кишинин эң чоң маселеси Медет атканын ашында чыр чыгат. Билесиңерби? Чыр чыгып, мына Орекке туугандар солтолорго тартылган тамактан туура эмес болуп калды деп. Көлдүктөрдөн Балбай менен мырза келет. Мырзасы шок жигит экен, жөн турбай колго түшүп калып, анан ыза көрүп кетет. Анан кийинки жылы шашпа саяктар силерди чаап кетебиз. Айларыңар өлгөн. 2 жылга болжошуп келип, анан кийинки жылы кол келгенде, мына могу Шайбыр атам чыгып, жекеге чыгып 2 баатырын өлтүрүптүр солтолорду. Жаныбек, Тыныбек деп жазылып жүрөт экен тарыхта. Туурабы? Анан ошо менен кол сала албай аякты сактап калат, мына элди сактап, жерди сактап калат. Кийинки жылы Балбай келет тияктан. Балбай келип биринчисинде колго түшүп, кулагы кесилет, Экинчисинде кара кызыр дагы менен дагы келип, дагы көл
Өндегі кыздар бияка кабар берип, даяр тургула деп. Булар барып тосуп кармап алып, ормонго өткөрүп берет. Ханга. Siz emek görüңüz, çara görüңüz деп. Orman жарым жылча аны өгүзгө мингизип зоңкулдатып жүрүп анан кой берет, Тарыхта жазылуу. Чыгып баратканда тиги бозогону басып өттү. Анан эмне дегендери бар. Бул экинчи жагы сакталып калганы. Үчүнчүсү, Токон хандыгы тиягынан ала албай, Тайлактын убагында болуптур бул окуя. Бобу эме жактан, Жамбыл жактан Эдиге дегенди жиберет Батыр башынын аскери менен. 2000 asker менен жиберет. Ошону Суусамырдан Тайлак, Иралы, Шайбыр тосуп алып кол менен талкалап Эдигени өлтүрүшөт. Аны тиги сайышып атып ала албай атканда Иралы мылтык менен атып өлтүргөн экен Эдигени. Ошон үчүн тарыхта калыптыр. Иралынын өлгөн жер, Иралынын аткан жер Эдигенин жаткан жер деп. Суусамырда Айгыржал, Кулумжал деген мына байкем жакшы билет. Жерде ошол ушундай болупту. Мына 1650-жылдан 1870-жылы менин чоң атам Сооронбай, 67 жашар бала кезинде Курмангызынын эң аягы болуп дейт. Сымгалга көчүп барып. Анткени калкалтыр ал артта. Анткени 4 чоң атам мама өлүп мурунку жылы Акжарга коюлуптур. Акжарга коюлуп, анан каралап калып калышат. Кийинки жылы аш бериш керек да. Ашты кайка беребиз, эл тиякта болсо. Кой кетели. Деп анан көчүп барышыптыр. Могу тарыхый маалымат. Анан барып анан чынынын үстүнө барып чыны бий экен Көкүнбайдын атасы. Анан ошол жерден анан туугандарга кошуп анан лама жанагы ламада. Төлөк атам чыкканда өтпөйм башка батырлар. Ошол лама бизге кийип калыптыр, ошол жерден ана туугандар. Байкелерим, туугандарым бар ошол жерде. Мен билишимче ушул. Эгер дагы жетишип айта алсам, толук тапа алам. Туура эмес жери болсо, мен мындай уктум эле деп айтып коя алам. Мен тарыхчы эмесмин, бирок мындай кызыгып окуганым боюнча айтып атам. Андан кийин бир келип 3 жолу калмактар басып, кыргыздар түштүккө чейин, тиякка чейин сүрүлүп, тиги Кудайан ханыбыз Кожентке чейин, Өзбекстанга чейин сүрүлүп бир жашаган. Мисалы үчүн калмактар айтса болот, биздин жашаган жер болот. Бул жерде жөнүн баарында калмактын күнгөс деп койчу илгери. Биздин аталарыбыз. Аларды айтса болот, биздин ата-бабабыздын жери бар депчи. Анан ал айта берсек көчмөндүү калк экен. Биздин жерибиз көчмөндүү калк экен. Тиякта Ферганадан өзбектер менен согушканда Үрүмчү Кашкарга чейин барып, ошол жерде жашап калган кыргыздарыбыз да бар. Каяктан калмактар басып келгенде качып барып Ферганада жашап калган. Ошентип отуруп багы Агесте Жолдошбек байке айткандай, Айыл деген азыркыдай болгон эмес. Район деген облус анда уруу болуп, ошо уруу башчысына баш ийип көчүп жүрүшкөн экен. Андан айта берсек мына жерде кырчында ормондун сөөгү коюлган деп атабыз. Калыбулдун күмбөсү тиги жерде турат деп атабыз. Туура көлдө да бир кезде сарбагачтар жасаган экен. Биздин аталарыбыз менен чүйдө дагы биздин аталарыбыздын күмбөсү турат. Антип айтсак болот. Саяктардын да күмбөсү турат. Антип айтсак болот. Биякта Темир атабыз Арсланапқа коюлуптур. Бир кезде түштүккө жашаган экенбиз. Анан ошентип муну айта турган максат мен мына Санжара кичинекей китеп жазган кишимин. Ошо тарыхты карап отсам, туруктуу бир жер болгон эмес экен. Кыргызстанчы көчмөндүү калган экен. Анан көчүп баратып бир кезде балким коюлуп калган. Ошол кандай келип калганын билбейбиз деп кээде айтып атпайбызбы? Көчүп баратып, кээ бирөө кыштоого келип кыштап, убактылуу жашап туруп коюлуп калган. Ошон үчүн баягы мен балдардан, жаштардан суранарым, баягы тиги мына мен айтам, Шербат атабыздын күмбөсү турат, бизде ушундай кичине белги коелу деп кое албай атабыз. Төрөгелдин агасы. Төрөгелдинин күмбөсүн коюшту. Анан балдар, Жолдошбек байкем айтты эле, бул жер саяктын жери дедилер. Халил байкем айтты эле, саяктын жери деле деп. Куш байкем айтты эле, сарбагачтын жери деп, 100 грамм ичип отурушуп, балдар бири менен бири ушташып кетпесин, урушуп кетпесин. Бул жалпы Кыргыздын эли. Калмакта келип жанагыдай фактысын коюп талашса болот. Анткени бирisi Тянь-Шань облусу деп аталчу. Кийин Кытай менен эсир болгондо Нарын областы кылып койлучу. Бул кандай эмес. Чынында Тянь-Шань деген эме сөз экен. Ошон үчүн сиздерден суранарым ушу жалпы балдар. Мына асыр фактически карта чийип турган жер ошол силердин менчигиңер жер экен. А бир кезде тарых өтүптүр. Саяк жашаптыр, сарбагак жашаптыр, аралаш жасаган экен жалпы Кыргыздын эли экенбиз. Ошон үчүн ынтымакта болуп, бул жер ата-бабамдын жери турбайбы? Жок, менин ата-бабамдын жери турбай деген сөздөн алыс бололу туугандар. Анан Жолдошбек байкеге чоң рахмат, ошо ага туугандарына чоң рахмат. Бирок момундай чоң күмбөстүн кереги жок. Шариятта деле күмбөс жер менен жер болот деген. Мына бул ташты жазып койсом,
Tarıklara tölüp ошону билип жүрөт. Тарыхты билген балдар биз катабызда ушул коюлган турбайбы анан кичинекей эле болгон жасап койгонго туура анан чоңдарды күнөсүн ал эле бузулат экен, ал эле жер менен жер болот экен. Кое келсек мына ореги жердин баарында коюлган экен. Тарыхта миллион жыл, 5 миллион жыл мурда жашаган дейт. Ошол үчүн мен айтарым ошо жалпы кыргыз эли ынтымакта бололу, өлүнбөйлү, жарылбайлы, түндүк түштүк болбойлу, саяк сарбагыш болбойлу. Даана эле саяк сарбагышсың деп мисалы мен айта албайм. Менин энем саяк. Мисалы үчүн да баарыбыз сенге кошулган. Кээ бирөөнүн атасы саяк, энеси сарбагыш. Анан баарыбыз тең бир кыргыздын балдарыбыз. Мен айтарым ынтымакта бололу. Рахмат. Мындай өткөндө Кур'ан окуп жүргөн мен каратканда келатканда Кур'ан окуп жүргөнбүз. Бул ишине кайбир батырдын күмбесе деп бул жерде ким бар болсо ошол айтып жүрчү. Күн ары өткөндө Кур'ан окуп жүрдү. Анан эми бул эстелик кылсаңар, ары өткөндө балдар ушу Кур'ан окуп жүргөн атаңарга. Ушул андан башка эмнени айтам? Рахмат. Рахмат.